Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, ардактуу мугалимдер, ата-энелер, окуучулар. Мына өзүңүздөр күбө болгондой, былтыр биз ушул Талас району боюнча пилоттук сынак жарыялап, ушул сынакты өткөрдүк эле. Саны азыраак эле. Бүгүн биздин катарыбызда мынакей канча деген сиздер мыкты окуучулардын баары область боюнча келип мени да кубандырып атасыздар. Биздин команданы кубандырып атасыздар. Сиздерге келечекте ушул Кудай буйруза мен дайыма айтып келем, ушул Талас элибизден залкар мыкты инсандар чыккан. Мынакей биз дагы ушул мыкты залкар инсандарды чыгарганга себепкер болойлу деп силерге мындай мотивациялык, мындай шыктандыруу максатында ушу силерге уюштуруп, ушул келечекте ушул кыргыз элине мыкты кызмат кыла турган уул кыздарыбызды чыгарсакпы деген ниетте мына ушундай иш-чараларды өткөрүп атабыз. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, Билимтал коомдук бирикменин иштерин баарыңыздар слайд-шоудо көрдүңүздөр. Мугалимдерибизге ОРТга даярдык көрүү боюнча мына иштерди алып бардык. Кудай буйрса муну дагы токтотпойбуз. Келечекте мына бул жагынан дагы иш алып барып, силер менен чогуу биргеликте иш алып барабыз. Мына мен жогоруда айтып кеттим, ушул Талас району боюнча былтыркы иш-чарабызда биздин стипендиаттарыбыз менен мына бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларда биринчи курсту аяктап экзамендерин тапшырышып атат. Ошол биздин конкурсда, ошол биздин кыздар, балдарыбыз менен чогуу тыгыз иш алып барып, мына бүгүнкү күндө дагы ошол чогуу иш алып барып атабыз. Келечекте мен да силерди көргүм келет, Кудай буйрса. Силер да студент болуп, Бишкек шаарына барсаңар, жогорку окуу жайларга барсаңар, ошол жерден чогулуп дагы мындан дагы жакшы иш-чараларды өткөргөнгө аракет кылабыз, Кудай буйрса. Талас шаарында эле эмес, Бишкек шаарында да ушундай иш-чараларды өткөрөбүз, Кудай буйрса. Жакшы ниеттерибиз бар. Анан эң негизгиси айтып коюш керек, ыраазычылык билдириш керек. Асылбек Рахманович мынакей жакшы иштерди алып барып атат. Баягы ишти баштап коюу бул бир маселе экен, бирок ошол ишти баштап аягына чейин чыгарып, алгылыктуу, жеткиликтүү иш алып барып атканча Асылбек Рахмановичке ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү, денсаулыкта болуңуз. Ошол Талас элибизге кызмат кыла бериңиздер. Анан дагы бир жакшы жашанды айтып коюшум керек. Биздин иш сапарыбыз менен ушу Россия Федерациясында болгондо февралдын аяктарында МАДИ деген институтту баарыңыздар жакшы билесиздер. Московский автомобильно-дорожный институт. Ошол жерге Билимтал менен ушул институттун жетекчилиги менен меморандумга кол коюлуп, Талас областы боюнча 25 квоталык орун бюджет тарабынан окутуп берүүгө бизге мүмкүнчүлүк берди да. Ошон үчүн мен сиздерди дагы урматтуу мугалимдер, окуучулар, ошолорго үндөгөнгө аракет катары айтып кетким келет. Себеби дегенде биз билим аркылуу күчтүү, өнүккөн өлкө куруп алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Биз азыр бүгүндөн баштап ушул келечектеги жакшы кадрларды дайындашыбыз керек да. Ошон үчүн сиздер дагы четтен окуп, окуйм деген балдар, кыздарыбыз болсо мына биз көмөктөшкөнгө даярбыз. Окууга, билим алууга биз даярбыз. Дагы айтып кетем ушуну белгилеп. Ошон үчүн мынакей биздин мамлекет башчыбыз да, президентибиз улуу урматтуу Садыр Нуркожоевичтин дагы мугалимдерге болгон мамилеси абдан бийик, жогору болду. Аны өзүңүздөр көрүп атасыздар айлык маянасы боюнча. Анан баса белгилеп айтып койчу нерсе, маалымат катарында кече биздин ошол жыйында 3 окууда бир добуш менен өткөрүп бердик. Ар бир областка сая Россия Федерациясы заманбап мектеп курууга мына өздөрүнүн ратификациясын колдоп өткөрдү. Бизге да Кудай буйрса мына Талас шаарына заманбап мектеп салынат. Бул мектепти дагы Кудай буйрса бир азыр бүгүн кече барып жерин барып көрүп келдик. 5 гектарга жакын жер экен, 3200 гектар ошол бөлүнүп берилет экен. Ал жерде жартылай мугалимдердин баардыгы ошо Россия Федерациясы өзү камсыздап, администрациясы дагы өзү коет экен. 1200 орунду мектеп, бассейн менен жакшы заманбап мектеп болот деп мынакей Кудай буйрса ратификацияны өттүк. Биз дагы ошол жерге мыкты окуучуларыбызды окутуп, ушул жерден билим алып, ушул жерден ушул уядан учурушка баарыбыз мындай көмөктөшүп жардам бериш керекпиз деген ой тилегим бар, урматтуу туугандар. Анан келечекте Кудай буйрса биздин бүгүнкү болуп аткан иш-чарабыз бул башы деп ойлоймун. Келечекте биз дагы ушундай иш-чараларды көбүрөөк окутуп,
көбүрөөк кылып ушул мугалимдерибиз балдарыбызды шыктандыруу максатында мындай иш чараларды токтобостон өткөргөнгө мындай биз дагы колубуздан келишинче жардам беребиз. Бул ишти токтотпойбуз, улантабыз. Анан ыраазычылык билдиргим келет ушул драма театрынын жамаатына, жалпы жамаатына бүгүн мынакей Нурбек мырза абдан жакшы таасирлүү мынакей пьеса коюп берди. Силердин да ишиңиздерге ийгилик чогуу, жалпы баардыгыбыз биргеликте ушул Талас элинин баягы билимге болгон шыктандыруубузун баягы деңгээлин көтөргөнгө баарыбыз көмөктөшөйүн. Рахмат сиздерге. Көп рахмат.